Арыбаңыздар, урматтуу мекендештер, мына былтыркы жылдын аягынан баштап ушул баш мыйзамдын жаңы долбоору талкууланып жатат. Бул мыйзам кабыл алынса, бизди кандай келечек күтөт? Бул тууралуу биз серепчи, политолог, саясатчы ушу Бакыт Бакитаев байкебиз менен маек курмакчыбыз. Бакыт байке, кош келиңиз. Саламат. Бакыт байке, мынакей баш мыйзам ушу жаңы долбоору ишке кирсе, сиз кандай келечекти күтүп атасыз да? Эми бүдөмүк болуп атат. Менин оюмча, мына 30 жылдан бери карап жүрөбүз. Президенттер менен сүйлөшүп, баарлашып жүрөбүз. Эмкиде да баягы саясий дежавю болуп атат да. Анткени бийликтин баары ушу конституция негизинде бир кишинин колуна топтолуп атат. Бийликти коррупция болбош үчүн 3-кө бөлүш керек деген бир батышта чыгарган формула бар. Кайсы бөлүккө? Ооба. Ошо 3-кө бөлүш керек. Мына Кыргыз элинде да бар го, бийлик деген бул 2 тизгин, 1 чылбыр дейт. Бир камчы эмес, бир найза эмес, бир балта эмес. Ошон үчүн бийликти 3-кө бөлүш керек. Болбосо коррупциялашып кетет. Азыркы конституциянын долбоорунда бийлик, сот бийлиги ошол эле бойдон администрация президентке караштуу болуп калды. Жана депутаттарга караштуу. Кайра эле бийликтен көз каранды. Кайра эле көз каранды. Мындай сотторго эл ишенбейт. Анткени сотторду башка системадан шайлаш керек. Аны Боршайком өздөрүн шайлап чет мамлекеттерде эле. Эми үйрөнүш керек да. Буларда коррупция бизге караганда азыраак. Ошолордон үйрөнүш керек. Бирок баягы эле дежавю. Баягы эле президенттин колуна топтомой. Ошон үчүн бул конституцияда өтө кыйын болот. Анын үстүнө президент Жапаров айтты, бардыгына мен өзүм керт башы менен жооп берем. Макул, жооп берет. Жообу кандай? Эмне кечирим сурайбы? Эмне кылат? Эл канча 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл өтүп кетет да, адамдын убактысы өтүп кетет. Эми Садыр Жапаровдун айтымында буга чейин бири-бирин эле көрсөтүп, жоопкерчиликти алган бутак жок болуп калды дейт да. Ошон үчүн жоопкерчиликти мына мен өзүм алып атам, өз керт башым менен мен жооп берем. Элге бирөөдүн жоопкерчилиги кереги жок. Элге жакшы шарт, жакшы жашоо, ишкерлерге жакшы шарт түзүп бериш керек ишке. Мына ошол, элге ошол керек. Анан бирөөдү кыйнап, сен жооптусуң, мындай отургузабыз. Эмне бизде кандай жоопкерчилик бар бизде? Мүлкүн алып коет, 10 жылга отургузат, болду. Дагы эмне жоопкерчилик? Ошо кереги жок элге. Элге ошо жакшы түзүп бериш керек. Анан кийин ошол бийлик, биз 4 президентти көрбөдүкпү? Бардыгы аракетин жасады, эл көрдү. Бирок болбой калды да. Эл баа берип атпай, болбой калды. Коррупция өтүп кетти. Азыр да бир киши эчтеке кыла албайт. Эл бардыгы кошулганда. Мына эл келип Ала Тоо майданына эски бийликти кетирип, таш барам менен добушун берип, жаңы эмелерге, президенттерге берип атат. Мына Садыр Жапаровго да эл Ала Тоо майданына чогулуп, бийликти берди. Эми биякта философия жактан караш керек булар. Эмне үчүн эл улам келип эски президенттерди, бийликти кетирип атат? Эмне үчүн? Кайсы ката үчүн? Менин оюмча, берде кандайдыр бир трансценденталдуу система болуш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровго эл бийликти берди колуна. Эми Садыр Жапаров ошо бийликти элге кайрып бериш керек. Эл менен кошо башкарыш керек. Мына Ли Куан Ю дейт, бардын сыртын уголуп эле. Ли Куан Ю досун отургусу деп эле макташат аны. Ли Куан Ю эл менен кошо бийликти элге кайрып берген. Азыр да ошо жерде ар бир жаран, ар бир өзүнүн добушун билет, өзүнүн депутаттары өздөрүнчө бийликти 3-кө бөлүнгөн.
Мына ошону биз кайрадан түшүнбөй эле, кайрадан бийликтин баарын бир адамдын колуна берип атабыз. Бирок бир адамдын колунан эчтеке келбейт. Бийликти элге кайрып бериш керек. Мен ошон үчүн ошо курултайдын күчүн күчөтүш керек деп атам да. Бийликти элге кайрып берүү, мисалы үчүн бизде элдик бийлик болгон парламент да бул. Ооба. Парламенттин кайра курамын азайтып салдык. 90 деп атабыз да. Өкмөттү жанагынтип ага көп мүмкүнчүлүктөрдү берип салдык. Бу жерде элдик бийлик кемигендей болуп атат да. Туура айтып атасың. Мындай да, коррупция болбош үчүн бир формуласы бар да. Ошол чечим алып аткан адамдар көп болгондо коррупциялык система иштебей калат. Канча аз киши болсо, ошол чечимдерди кабыл аткан мамлекеттик, ошончо коррупция көбөйөт деген бир формула бар. Бул математикалык. Биякта статистический погрешность жок. Ошон үчүн бул сапарда эми билбейм кантип иш оңолорун мен өтө бүдөмөк болуп атат. Анткени депутаттар президентке импичмент жарыяланбайт. Ооба жазыптыр. Бирок андайга бара албайт да. Анткени бийлик, сот бөлүнгөн жок. Ошон үчүн бардыгы президент эмне айтса, депутаттарыбыз ошону аткарат. Президент эмне айтса, соттор ошону аткарат. А балким ал жаңылат. 120 депутатты көндүргөн кыйыныраак, 90ду оңойрок. Мына билесиң да, мен иштедим, 35 депутат бар болчу. 35 депутаттын 10 депутаттын башын айлантып бирдеке айтсаң, тиги бул мындай эметип ар кандай бар да. Кайсы бир долбоор өтүп кетет. Же сатып алыш оңой. А 120 депутатты көрүп көл. Анан кийин эме айтат, партийный система начар деп, көпөстөр келип алды деп. Бирок ошо партийный системанан акчалуу жок эле, мындай жупуну жашаганда эле жакшы депутаттар келбеди, аттарын айтпай эле коеюн. Мугалимдери келди, юристтери келди, жөнөкөй. Эми анда-мандат не болот экен? 2 район керек экен. Ошака жөнөкөй, жупуну, патриот өтө алабы? Ошо суроо бербейби өздөрүнө? Кимиси өтө алат мына, патриоттор жүрбөйбү жөн эле баягы. Ошо 2 районду тең элди кыдырып, агитаторлорго эметип, чогулуш өткөрүп, элдерди чакырып, анча-мынча чайпай бербесе келбейт биздин элибиз. Той топур кичине баягы көкбөрү ким өткөрөт? Ошо колунда барлар өткөрүп кайра келет. Бактыбайге, легендарный парламенттен чимкирик парламент деңгээлине анда кандайча түшүп кетти бул? Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Легендарный парламент бул жаңы демилге, жаңы демократия келгенде көптөрү мындай жөнөкөй эле эл өтүп кеткен. Ошол эле Текебаев, ошол эле Мадума. Эч кандай акча жок эле. Тыпыры жок эле. Эл ошондо ишенген. Ошо легендарный парламенттен кийин шайлоону көрүп атабыз го. Шайлоого көп акча каражат керек экен. Ошо акча каражатты ошо патриотко берген адамдардын эмесин иштеп берет да кийин, например. Мына ошон үчүн биз кандай да болсо ошо партиялык системада ичинде аялдар бар болчу, ичинде жаштар болчу. Азыр анда-мандатный өтсүн, көрөсүңөр. Жалаң эркектер келет. Биз көрбөдүк ошондой. Эркек парламент болбоду 2006 жылы. Анан азырда ошого алып келели деп, кандайдыр бир нейропсихологический манипуляция болуп, элдердин башын айлантып, бул жакшы болот деп. Анан анализи жок эле элдер колдоп атат азыр. Эми кандай болоорун өтө бүдөмүк болуп атат. Бул конституция негизинде биз кайра артка кетебиз. Ол баш мыйзамды карап атканда сөз эркиндиги маселеси каралып, бизге цензура керек экен деп ал маселеде катуу талкууланды да. Ушул менен баш мыйзам толук бака немесин көрө элекпиз, бирок сиз көрдүңүз беле, ушу сөз эркиндигин кыйып салган жокпу ичинде? Кыйылды. Анын үстүнө мынакей инаугурация болбодубу? Инаугурацияга да журналисттерди чакырган жок. Эми бир нерсени түшүнүш керек. Эл, Акаевке рахмат. Ошондон бери биздин сөз эркиндигибиз эң ыйык
кыргыз социумда эң ыйык нерсе. Дүйнөдө алдыңкы орунда да. Алдыңкы десек жаңылбайбыз. Мына ошон үчүн сөз эркиндигин болса, бул эң баягы биздин диктатурага айланып кете турган. Анын үстүнө биздин кыргыз элибизде элдин оозунда элек жок. Эркин ой жүгүрткөн. Биз кыргыз эли кичине бөтөн болот экенбиз башка элдерге караганда. Ал мына билинип атат. Ошон үчүн буга эч качан тоскоолдук болбош керек. Анын үстүнө Садыр Жапаров айтып атпайбы, мен социальный группадан мен чыгып турайм, президенттик эмени аткарайм, анан кийин кайра келем. Бул өтө чоң ката. Акыркы чындыкты ошол группадан интернеттен күнүгө 1,5 саат укса, ошол жерден угат. Чиновниктер, мына мен иштебедимби көп жыл. Шефиңе эчтеке бир жаман сөз, көңүлү мындай чөктүрөтүн эчтеке айта албайт экенсиң. Бирок Бактыбек эже жана ашка чап кеткенде болуп атпайбы? Кыргызстанды уят кылганчы башка мамлекеттерге интернетте ар кандай маалыматтар чыгып атат. Ага кантип тоскоолдук кылса болот? Биздин элибизде арият пайда болду. Ким кандай чатак киши болсо да, кандай болсо да эл билип атат. Бул жөн эле сүйлөп атат. Бул калп, бул жалган деп эл көпчүлүк эли түшүнөт. Элекке салып коет. Элекке салып коет, аны оңой эле адам коркпош керек. Ал өздөрү эле кийин баягы лайктардан билип алат, а мен туура эмес сүйлөп турум, туура эмес кетип турум дегендер болот. Бирок бул элдин эң чоң укугу, биздин кыргыз элинин айрыкча. Ошон үчүн бул жерден абайлаш керек. Анткени бизде революция деген курултай тез эле өтүп койот экен да. Аны эч ким күтпөгөн жерден өтүп койот экен да. Ошон үчүн курултайдан абайлаш керек. Таш баран курултайдан. Ошон үчүн сөз баран курултай кылып, легитимдештирип, конституцияга киргизип, ошол ар бир айылдан, айыл өкмөтүнөн 2000 кишиден жыл сайын ошол жерден тандалып, ошол жерден добуш берилип, келгендер келип берден бир кайнап кетиш керек. Ошонун баарын угуш керек президент баш болуп. Эгерде андай болбосо, анда биз кайрадан артка барабыз. Мына башка мамлекеттерге караганда биз калып калдык. Францияда мына великий буржуазный революция болду эле 300 жыл мурун. Азырга чейин Англияны жете албай жатат. Ошон үчүн биз экономика жагынан да аксап атабыз. Анткени биздин элдин философиясына, элдин ариетин карап, ошого жараша баш мыйзамды жазыш керек. Бактыбек эже, анда бизге келип ушул маек куруп бергениңизге рахмат. Буюрса ошол баш мыйзамыбыз кабыл алынып, сиз айткан жана курултай жакшы иштеп берсе, мүмкүн оңолуп кетет деген үмүтүбүз бар. Анда ишиңизге ийгилик. Урматтуу мекендештер, ушу менен баш мыйзам ушу жаңы долбоору тууралуу маегибиз соңуна чыкты. Биз менен болуңуздар, саламат калыңыздар.